Казакстандын 14 университетинде Google менен биргеликте жасалма интеллект сабаттуулугу боюнча курстар ачылды. Мындай долбоорду келерки жылы өлкөнүн бардык университеттерине киргизүү пландалып жатат. Бул тууралуу Борбор калаада өтүп жаткан Nobel Fest алкагында илим жана жогорку билим берүү министри Саясат Нурбек билдирди. Жасалма интеллект темасы быйылкы иш-чаранын өзөгү болду. Башкача айтканда, глобалдык инновация, илим менен билимди кеңири жайылтуу. Адаттагыдай эле илимий фестивалга Нобель сыйлыгынын лауреаттары, дүйнөнүн алдыңкы окумуштуулары жана стартап долбоорлордун жетекчилери чогулду. Water shortage is a very serious problem, but it will get worse as the climate change is getting more and more serious. Климаттын өзгөрүшүнө каршы эч кандай чара көрүлбөсө жана комплекстүү чаралар колго алынбаса, Казакстан менен Борбор Азия аймагы бир катар олуттуу көйгөйлөргө туш болушу мүмкүн. Бул глобалдык көйгөйдү чечүүнүн бирден бир жолу бул өлкөдө жашыл тарифтерди киргизүү. Мен мындай сунушту көтөрүп жатам. Альтернативдүү электр булагы же тазаланган суу алуу үчүн чыгаша көбүрөөк кетет. Ушуну өкмөт колго алышы керек. Water recycling, water conservation, and the capturing of the rainwater. This is why I'm proposing green tariff, green price for water, energy at a higher price. Рая Квон Чунг менен бирлесе сүйлөсө келип, Рая Квон Чунг менен бирге университетибизде жашыл технологияларды жана экономиканы, ошондой эле климаттын өзгөрүшүн жана анын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин изилдөө үчүн борбор ачтык. Әлем аралык жылымык маселесине байланысты гылымий зерттөө орталыгын ашып, сонда жумуш жасап жатыр.